Assalamu alaikum туғандар. Аларча ова заповедникке келдик. Адигеней дария башталган жерге сапар кылабыз бүгүн басып. Монда азыр автобустар жүрөт экен, ошо автобустардын бирине отурабыз. Туғандар, ушундай дикий природада жакшы жаныбарлар коркпой калыптыр да адамдардан. Былтыр Адигене көлүнө барганбыз. Ал кичине оор маршрут экен. Бир күн басыш керек экен. Азыр жаңы кишилер менен чыгып атабыз. Биринчи жолу чыккан. Ошон үчүн дарыянын башталышына деле жетсек, чоң результат болот. Шашпай, акырын, естественным образом адамдын ден соолугуна критический эмес, стрессовый нагрузка эмес, акырын ошондой нагрузка менен кетип атабыз. Акырын жай басыпчы болгон. Азыр ошо биринчи этап подъемдун градусу аябай тик да. Крутой градус менен өйдө чыгып кетип атабыз. Ошон үчүн кичине чарчап баратабыз бир аз. Көнө албайчы. Азыр кичине көнөбүз, дыхание ачылат, анан жеңилирээк болот. Бул маршруттун 1/4 бөлүгү ушул башында эле ошо подъемда крутой. 1/4 бөлүгү. Тияктан болсо кийин 3 бөлүгү уже жеңил да, струнка, акырын плавный градус менен басып кетесиз да. Алхамдулилля, тугандар, дыхание ачылды уже. Жана кичине башында кыйналып атканбыз. Азыр алхамдулилля дыхание ачылып, организм көнүп, уже аябай эле жеңил басып калдык. Тугандар, жакшы бир ландшафт менен барып атабыз. Кичинекей токойдун ичи менен. Анан ушул жакта бир мүрзө бар экен. Бул альпинисттердин жолу да. Ушул направлениядагы өлгөн альпинисттерди ушул жака коет экен. Өлгөн альпинисттерди ушул мүрзөгө коет экен. Альпинисттердин мүрзөсү экен да бул. Ошо тугандар. Себеби тиякта биз бараткан маршрутта пиктер толтура да. Мен билгенде 2-3 пик бар да. Андан нары Сусамырга деле өтүп кетсе жолдор бар да. Короналар бар, горный. Ошол жакта опасный пик, опасный короналар бар да. Адамдар, альпинисттер, то есть өлүп турат да жылда. Ошол жакта покорять этебиз деп. Эми биздики тугандар, коркпой эле коюңуздар, андай деңгээлде эмес, биздики баягы астында эле жүрөбүз да бизчи. Алхамдулилля. Жакшы эле токой экен, продолжительный. Бир топ убакыт басып баратабыз. Бүтпөй жатат, жакшы. Сапарды
улантып баратабыз туугандар. Tуугандар, ушундай бир жерге келдик. Ушактан кичине эс алып, чай пай ичип алалы деп атабыз. Так, могу Адигененин суусу. Азыр эме ледник мөңгүлөр жакшы эрип баштай элек, ошон үчүн суу кичине асты. Ошондой болсо дагы алып чай демдейли ушу Адигене суусунан. Сапарыбызды улантып атабыз. Бияк салкын экен. Салам алейкум туугандар. Ушул жерге чейин келдик. Тияка үйдөн ары чыккан жокпуз. Себеби суук экен, бир аз салкын. Бул бир. Экинчиден неподготовленный биринчи жолу чыгып аткан кишилер бар. Ушул жерге чейин эле келдик, пока жетиштүүгө. Шактан отуруп, тамак ичип түшүп келатабыз. Бүгүн жакшы, алхамдулилла, аябай жеңил болду. Маршрутубуз кыска болчу. Ошон үчүн бүгүн кышы менен баскан жокпуз да, ошо кичине организмди ойготуп, мышцаларды. Кудай буйрса, күн жылыса, эми баштайбыз да. Походторду буйрса. Өтө сонун баш эс алып, жүрөктө эс алып, кичине баягы цивилизациядан кетип, телефондор иштебей, сотовый связь жок, интернет жок. Жакшы да, аябай жакшы. Бир күнгө да. Туугандар, сапарыбыз аяктап атат. Бишкек көздөй уже басып келатабыз кайта. Бир жарым сааттык жол калды. Аларча заповедникке чейин. Эми сиздер сурасаңыз, менден басканы кандай экен деп сурасаңыз, мен сиздерге как обычно жооп бермекмин туугандар. Басканы аябай жакшы экен. Ден соолукту чындаса болот экен, акырын, жумшак. Себеби биякта эч кандай мындай супер нагрузкалар деле жок. Акырын басып, жүрөк, өпкө кан айлануу, булчуңдар баары иштейт экен. Ошон үчүн туугандар, сунуштайм. Кыргызстанда баса турган жерлер көп. Акырындан кичинекей маршруттарды тандап басып баштаңыздар. Ден соолугуңузду чындаңыздар. Ден соолугуңузду чындайлы бирге. Ошо сунуштайм туугандар. Ошентип тоого акырын басайлы. Личкага жазыңыздар. Маршрут, бир совет, амуниция, маршруттар боюнча кеңеш сурасаңыздар, жооп берем. Личкага жазыңыздар туугандар. Аман болуңуздар, оорубаңыздар, жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө, угушканча.